بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü Cuma hutbasının teması barımızga malum. Biz hazır Zulhicce ayında yaşap atabız. Hac aylarında yaşap atabız. Bul ayda ıyık bolğon gündörдү ötkөрüp atabız. Şulay жаңыргандан başlap oroza tutkan bir tuğan ağa ineje karındaş ata apalar var. Buyursa 27 iyun Arafa gün 28-i Kurban aydı. Bugünkü Cuma hutbası uşul kurbandık. Kurbandık soyunun fazileti, anın soobu, anın jol jogosu, adep tartipleri uşul jönünde. Köpçülügübüz kurbandıkka ança көңүл бура бербейбиz. Бирөө kurbandık кылыптыр десе, деп коет, болду, бүттү. Ошол kurbandık кылган кишиден озуп бир канча kurbandık соя турган, союга чамасы жеткендер деле ийинин куушуруп жүрө берет да. Эми Арафа күнү орозо тутабыз. Ошого бел байлап ниет кылыңыздар. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. صدق رسول الله. Peygamberimiz aytты. Arafa gündögü tutulgan bir gündük orozo menen Allah Taala bir yıl murdagı jana Arafadan kiyinki bir yıl kiyinki günölörün büt barın juup turat degen. Bul degeni bir gündük Arafa günkü tutulgan orozo 2 yıldık günöge kefarat. Alemi kurban aytты. Kurbandıkka kele turgan bolsok Aişe radıyallahu teala anha Aişe nebiz qalet mınday dedi. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aytты dep sözün başladı. Ma amila ibnu Adem yevmen nahri amalen ahabba ilallahi azze ve celle min hiraqati dem. Kurban ayt günü özü musulman bendesi, mumun musulman kurban ayt günü Allah Taalaga jandık soyup kan ağızgandan mıhtıra ibadat kılalbaydı. Kurban ayt günü anın okugan 5 vakit namazı öz ordu menen, çıgargan kayrımdуулугу öz ordu menen, aytkan zikir salavatları öz ordu menen, bирок ошол күнкү курбандыгын сойгондогудай Allah Taalaga жагымдуу ибадатты эч жерден таппайт деп атат. Wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa aghlafiha wa ash'ariha. Керек болса анын сойгон курбандыгы кыяматта Аллахтын алдына келет. Кадыресе мүйүзү менен, туягы менен, жүнү менен, түктөрү менен келет. Ушул дүйнөдө кандай жандыкты сойсо, ошол жандык келет. Wa inna ad-dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa' 'ala al-ard. Керек болсо, курбандык кылуучу адам курчутулган бычакты жандыктын алкымына, муздоосуна, шундай бычақты мезін тақап тұрып тартканда жерге түшкүчөктү тамчыккан, жерге түшкүчөктү анын салмактуу сооптору Алланын алдында иреттелип турат деп атат. Фатибу биха нафса. Курбандык союп атканда жайбаракат, берешендик менен, жомарттык менен жүзөгө ашыргыла. Ушул баланча айтпаганы мен сойбойт элем да деп баягы желке курушуп кимдир бирөөнүн жетеги менен сойго. Өзүң кадыресе бул важип да мен үчүн, бул милдет да, сөз түрдө союшум керек да, мунун сообу сөз түрдө болот. Ошол себептен пайгамбар алзимуллахаякум фа иннаху ала салати матаякум. Курбандыгыңарды багып, семирдип, сулуулап сойгула.
Анткени ал силердин кыяматтагы улооңор эле болот деген. Курбандыкты биздин айылда бирөө жасайт эле дегендер азыр четтен табылат. Şu биздин көчөнүн башында бирөө соёт, бир аксакал. Андан башка эч ким сойбойт деп. А башка бирөөлөрүндө сойгонго чамасы жетет. Бирок маани бере бербейт. Ал важип. Анткени Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кимдин сопарасында уну, дасторкондо наны, бул деген кара курсагына үй бүлөсү менен жеп ичкенден тышкары эч кимден карыз сурабай, карыз берсе дагы өзүндө калып кала турган акчасы бар болуп туруп курбандык сойбосо, ал биздин намазканага келбей эле койсун деген пайгамбарыбыз. Азыр четтен табылат да. Эт жеш үчүн эмес, курбандыкты эт жеш үчүн эмес. Курбандык сойбосоңуз деле касапканага кирип, же болбосо азыр эт базарга кирип эт алып жегенге сиздин чамаңыз жетет. Бул болгону мин тaqwal qulub. Wa zalik min sha'airillah. Бул дегени Аллах Таала сой дедиби? Эмне үчүн сойуп атабыз? Шүгүрүнө сойуп атабыз. Шүгүр кылып. Зайд ибн Аркам мындай дейт. Культу мен айттым, же сахабалар, я Расулаллах, ма хадихил адахию. Муну курбандык жөнүндө бир түшүндүрмө бериңчи бизге. Бул курбандык эмне болгон нерсе өзү? Сөз түрдө союп жүзөгө ашырышыбыз керекпи? Кала, суннату абийкум Ибрахим. Курбандык союу бул Ибрахим атаңардын, Ибрахим пайгамбардын сүннөтү. Ибрахим пайгамбарды Аллах Таала 3 жолу түшүнө баласын муздап көрсөтпөдү беле? Болду, Аллахтан болгон түшүп кала турган болсо жүзөгө ашырышым керек деп баласын муздады. Бирок Аллах Таала баласын сактады. Болгону Ибрахим пайгамбарды сынады, сыноодон өттүң. Сага мен керек болсо мына бейиштен кочкор алып түшүртүп бердим Жибрилге. Ушуну сой деди. Калу ма лана минха. Эми айтыңчы я Расулулла. Ибрахим пайгамбарга баласын сойбой калып, ушу баламды тирик алып калганыңа сен бейиштен алып түшүп берген кочкорду саңа ыраазы болуп, саңа шүгүр кылып союп атам. Кээ биркилер бейиштен түшкөн кочкор болсо буну көбөйтүп алайынчы уругун деген ой келет да. Ибрахим пайгамбарда андай ой болгон жок. Бейиштен түштүбү? Демек мен муну Аллах буйругандай кылып союшум керек деди. Биз сойгон курбандыгыбыздан бизге эмне пайда жана эмне сооп деп атат. Кале би кулли ша'ратин хасана. Пайгамбарыбыз айтты. Ар бир түгүнө бирден сооп бар. Кой сойсоңуз, койдун терисинде канча түк болсо, ошончо сооп. Төө сойсоңуз, ошончо сооп, уй сойсоңуз, ошончо сооп. Эчки да ошондой сооп деп атат. Өзү 4 түлүк малдан союлат. Төө, уй, кой, эчки. Калу я Расулаллах. Сахабалар айтты, о Аллах элчиси, фассуф териге да, жүнгө да сооп берилеби? Жүндөн да, жүнгө да сооп берилеби? Пайгамбар айтты, би кулли ша'ратин минас-суфи хасана. Угуп койгула. Сойгон жандыгыңардын ар бир түгүндө бирден сооп. Бир кылга бир сооп. Сиз бир кой сойдуңуз үй бүлөңүздүн атынан. Демек, ал койду канча түк болсо, ошончо сооп кайра берилип атат. Муздаганыңызга өзүнчө сооп, түктөрүнө өзүнчө сооп. Ал эми анын жерге түшкөн ар бир тамчы каны Аллахтын алдында салмактуу сооп болуп такталып иреттелип тизилип атат дейт Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Бизде адам баласы көз көргөн нерсеге ишенебиз да. Кимдир бирөө мен истифар айта бердим эле, ушундай болдум. Мен салават айта бердим эле, айтып ушундай болдум десе, муну айта берген экен, ушундай болуптур, мен да айта берейинчи деп, ошону туурап жасамай адатыбыз бар. Көзүбүз көрбөсө, ушу болор бекен, болбос бекен. Кандай болуп калар экен эмби, кап ушул жак чатак болуп калды да дей беребиз да. Сооп дедиби, демек ал биздин көзүбүзгө көрсөтүлбөйт. Анын сообу кыяматта
5 менен көрсөтүлөт. Andıqtan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Ummu Salama radıyallahu ta'ala anha enemiz mınday deydi. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz kâle aytti. İzâ dekhaletil asru ve arada ahadukum en yudahhiye fe la yemesse min şa'rihi ve beşerihi şey'e. Peygamberimiz aytti. Egerde kimdir biröňör kurbandyk soyam dep niyet kılsaňar. Balkim kimdir birö bir ay murda niyet kılgan. Kimdir birö geçe niyet kıldı. Kimdir birö hazır niyet kılar. Birok Kurban ayttın algaçkı 10 günü girdi. Ama biz hazır yaşap atabız da. Kıyla olup kaldı. Peygamber de aytadi. Zulhijja ayının Kurban ayttın algaçkı 10 günü girişi menen kim kurbandık soyam dep niyet kılsa, demek al çaçın, tırnaktarın albay tursun. Jada kalsa uşul çaçı dağı, tırnağı dağı anın soygon kurbandığına kıyamata gübü götöt deydi. Men kişinemde atam kurbandık soyat ele. Dayım şu soyup жүрүп öttü. Biz jaş mezgilimizde kurbandıkты kıbla karapı jatkırıp durup, barыбызды çakırıp, kolungar menen kurbandıktın jünün momentup karmap turgula deytile. Aylanıp barыбыз arka tarafını ötüp karmap turatılır. Anan atabız Peygamber üretken duanı kılıp durup, kıblаны karap durup. Bismillah, Allahu Akbar'dan Bismillah Allahu Akbar'dan tartat ele. Emnege mınday kıldı eken dep özümce düşünböy жүрдüm. Görse Peygamber sünnet yüzüge aşırıp atıptır. Ankene Peygamberimiz Fatime enemizge uşunday degen. Bir günü Peygamberimiz Kurban ayt günü Baqi'a degen jer var. Kurban ayt günü Baqi'ga çıktı. Fasalla rak'atayn 2 rekat Kurban ayt namazın bizge imam bolup okudu. Sümme akbala aleyne bi vecihi. Andan ki bizge burulup durup İnne evvele nusukina fi yevmina hâzâ en nebda bis salah. Özü bugünkü gündün ibadatı uşul 2 rekat namaz menen baştaladi. Bugünkü gündün bagımdattan kiyinki gün çıkkandan soň bizdin baştay turgan ibadatыбыз 2 rekat ayt namaz menen baştaladi. Sümme narji' fananhara. Kiyin anan ar birimiz özümüzdün uyubuzga kaytıp barıp fananhara andan keyin kurbandygyzdy soyuşubuz ibadat bolup eseptilet. Kim uşunday kılsa demek al bizim sünnetke dal keltirip ibadatın baştaptır, jasaptır, ulantıptır. Bul degeni kebir aytıp koyayın, azır atasının ayttığın, apasının ayttığın kütüp oturgandar bar da. Özü negizi ötüp ketken adamlarga ayttık kılуу, oroza ayt, kurban ayt degen жоқ. Bul 2 aytten tirүүлөрдүн майрамы. Munusу tirүүлөрдүн, тигинеси өлүктөрдүн майрамы экен деген жоромолдор да бар да. Жок андай эмес. Экөөтең tirүүлөрдүн майрамы. Качан гана tirүүлөр маркумдардын атына bir кайрымдуулук чыгарып соун арнаса алар үчүн тынымсыз майрам. Тынымсыз майрам. Айтайын дегеним, kimdir biröler Kurban ayt günü atası menen apasının, je joldoşunun, je jubayının, je uul kızının ayttığın ötköröbüz dep atat. Anan oşolor ayt namaz okulganга çeyin ele baya karamalın soya koyuşat. O gürüň barаңda soya koyot. Koy, el gelgiçe kazanга salıp bir kaynap kararıp bışıp kalsın dep. Oşan aytып atat Peygamberimiz. Biz namaz okuşubuz kerek. Anan үйgө kaytıp barıp şaşpay, anan kurbandygyzdy üy büleýüzdün gübölügi astında soyuşubuz kerek. Egerde kimdir biri akçaсын salı birse, demek anda alar ökül bolup, oşol üy büleýün atынан kurbandyk soygonga ukuktu. وَمَنْ دَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Mınan aytıda Peygamberimiz. Kim biz namaz okuganga çeyin ele şaşıp soyu birse, demek al özünün üy bülösüne et kamdagısı gelgenle insan dep atat. Al kurbandıkka ötpeyt dep atat. Al kadiresele murda soyup jürgönde ile kadiresele bir et.
Курбандыкка өтпөйт. Эч кандай биздин ибадаттарга дал келбеген эле союш. А бир аз чыдап, намаз окулуп бүткөндөн кийин, намаз окулуп бүттүбү? Ооба, бүттү. Анда соя берсин деп кабар берип койсо, сойсо, баягы бир ок менен эки коен атты дегендей да. Курбандык да болуп калат. Алыс жакындан келген адамдарга курсагына тойгозо турган тамак да болуп калат деген түшүнүк да. Wa yushtarat an tablugha sunnah at-tadhiyah. Sin at-tadhiyah. Эми курбандыктын өзүнө келели. Курбандыкка союла турган малга келели. Жандыкка. Ал 4 түрдүү малдан, төөдөн, уйдан, койдон, анан эчкиден. Төөдөн союла турган болсо кандай болуш керек десе, ал 5 жашка толуп 6 жашка чыгып аткан болуш керек. Уйданчы десе, ал 2 жашка толуп 3 жашка кетип бараткан. Демек 2 жашка толгон болуш керек. Ал эми эчки 1 жаш толук болуш керек. Ал эми кой 6 айдан жогору болуш керек. Кээ бир козулар бар да, 6 айлык, боолук, аябай семиз, чоң, бир 8-9 айлык, жобосо 1 жашар койдун өң түс бөлүм берип турган болот. Ушундай 6 айлык козуну сойсо болот. Кээ бир койлор бар 1 жашар, 2 жашар. Арыктап өлөйүн деп калган, теңселип, аны сойсо болбойт. ويشترط في الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب. Курбандыкка союла турган жандык төмөнкү айтыла турган кемчилдиктерден таза болуш керек. Биринчиси al-amya'u al-awra'u al-bayyin awraha wa hiya allati dhahaba basaru ahadiha 'aynayha. Gözü sokur болбош керек. Кээ бир малдын көзүн ак түшүп калат. Ошол жагы менен көрбөйт, бир жагы менен гана көрөт. Бул дегени бир көзү сокур болсо, демек ал жандыкты мели төө, уй, кой, эчки болсун, курбандыкка союп болбойт. Экинчиси al-jad'a. Jad'a деген мурду кесилген, же кулагы кесилген боло турган болсо, анда аны да курбандыкка союп болбойт. Мүзү сынган, мүзү кесилген болсо болбойт. Эгерде кулагынын 3-төн 1 бөлүгү гана алыныптыр, анда ал болот. Bir kulaktan 3'ten 1 bölügü, bir kulak, ikinci kulaktan da 3'ten 1 bölügü ola turgan bolsa, demek al bolboyt. Bir kulağından 3'ten 1 bölügü gana kesilip kalsa eğin salınır. Demek anda al durus. Egerde tilme olsa mamunda kalıp, jönle ortasına tilip koyuptur. Kulak var, biroq tilik. Demek al durus. Japma kuyruklar var. Kesip koyuptur. Anda al durus emes. Kuyruğu dağı bütün boluş gerek. Aksak bolboş gerek. Аксактыгы ушунчалык деңгээлде союла турган жерге жетелегенде өзү басып келе албайт да. Аны экөө көтөрүп келип туруп, ошол жерге жетсе болду, Кудайга шүгүр. Мына бар экен. Жеткирип алсак эле тарта коебуз дей турган болсо, демек ал болбойт. Союла турган жерге өзү басып келе турган деңгээлде 4 аяктап басып келиш керек. Же болбосо жалпы бир дарт менен ооруйт. Жөтөлүп атат. Аны биз карөпкө дейбиз. Же боор курт менен ооруйт. Же болбосо 4 аягынын бирөөсү сынып кесилип калган. Же болбосо мактуал элия, же болбосо куйругу. Баягы кочкордун дүмбайлуу куйругунун бирөөсү кесилип калган. Же болбосо бир ит тиштеп койгон. Же болбосо бир ат тепкен, же болбосо бөөрү жулуп алган. Ушундай болгон айыптуу кемчилдиги бар жандыктар курбандыкка жарабайт деп такыр. Эми ахкамул удхия ва шурутуха. Үйдө сиз курбандык союп эле жүрөсүз. Эми кыргыздын мал сойбогону аз эле кездешет бизде. Бир эле кыргызда эмес, өзү мусулмандын бүт баарында. Шарты кандай? Курбандык союучуга эмне шарттар коюлган? Айякуна акилан ва муслима. Ал акылдуу, анан мусулман болуш керек. Кем акыл,
Анча-мынча нерсени мына акыл ала бербеген адамдын союшу дурус эмес. Мусулман болушу шарт. Дагы эмнелер шарт десе? Хидету шафра, жандыкты сое турган бычакты союла турган жандыктын кулагына угузбай, көзүнө көрсөтпөй, те далдоодо курчутуусу шарт, мустахаб. Мисалы, сиз уколго кирдиңиз. Уколго кирдиңиз да, больницада. Сиздин көзүңүзчө медсестра момунда алып сиздетир багы. Шипристен кичине суунда тамчылатып койсо болду, бу жакта кебилгер түгөнүп калат. Оппо, мына ушулбу? Деп эле адам баласы өзү менен өзү болуп эле тырышып эле баягы уколдун каяка кеткенин билбейт, анан ошол жерде кыркып башталат. Ошон үчүн врачтардын бүт бар, медсестралардын бүт бар уколду алдын ала даярдап, анын үстүн көмүс кылып жаап коет дагы, качан гана сиз көмкөрөнчө болуп жаткандан кийин белгилүү жерге укол саят. Бул адам баласынын өзүнө пайда. Тиги Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жандыкты эки жолу өлтүрбө деген. Жандыкты эки жолу өлтүрбө. Чебердик керек. Чебердик бардык жерде болуш керек. Жада калса мал союда да чебердик керек. Деп пайгамбар айткан хадис бар. Я Расулалла, мал союдагы чебердик эмне десе, бычагыңды аябай курчуткун. Бирөө курчутуп атканда союла турган жандыктын кулагына угузбай, көзүнө көрсөтпөй курчутуу бул сенин чебердигиң, мал сойгондогу чебердигиң. Чыныгы мусулман экендигиңе далил. Экинчиси кайсысы? Эмрару сиккин би кува. Экинчиси курчутулган бычакты союла турган малдын муздоосуна алып келгенде коюп, кана не кылалы эми деп бычакты такап коюп, биягын кандай кылса экен? Же сойсомбу, же алып туруп турсамбы деме деп атат. Бисмиллах, Аллаху акбар деп атадыңбы, дароо тарт деп атат. Бир тартып коюп, анан дем алдырып кайра бир тартсаң, демек сен Аллахтын алдында жооп бересиң кыяматта. Ушул пайгамбарыбыз айтат. Бычакты аябай катуу курчутуп туруп, бат-баттан тартып жүрүүң дейт. Союлуп жаткан жандыкка рахат берүү. Союлуп жаткан жандыкка рахат берүү. Ал ошону менен рахаттанат. Андан кийинки шарттар кайсы десе, сөзсүз түрдө союла турган жандыкты төрт аягын кыбла тарапка каратып жаткызуу бул мустахаб. Кебирлер сунна дейт. Соя турган адамда кыбланы карап туруп союусу сунна. Эгерде эми курбандыктан башка нерсени айтып кетейин. Мал сазга тыгылып калды. Ал жерден чыгаруу мүмкүн эмес. Аңгекке түшүп кетти. Бир колодезге, кудукка түшүп кетти. Мүмкүн эмес да. Ал жерде кыблага каратуу шарт эмес. Муздоосуна бычак жетпей атат. Ошол учурда жоонунабы, быкынынабы бычакты Бисмиллахи Аллаху акбар деп бир сайып бир тартып коесуз, болду, бүттү. Ошон менен өлсө, демек анан тартып алгандан кийин кайра муздап коесуз, ошон менен адал. Эгерде сазга тыгылып калса, же болбосо дагы бир ушундай бир таптакыр мүмкүн эмес жерде боло турган болсо, анда кыбланы каратпай эле ошол жерден Бисмиллахи Аллаху акбар деп сое бересиз деген жөн. Бул курбандыкта төрт аягы байланган, кыбланы каратып туруп, өзүңүз кыбланы караган абалда соесуз. Кээ-биркилер мен өзүмдүн атымдан, дагы кимдир бирөөнүн ысымынан, атынан курбандык соёюн дедим эле дегендер жок эмес. Ал-удхия анил мейт такун жаиза. Өтүп кеткен маркумдардын атынан курбандык союу дурус. Айтса айтпаса. Эгерде сизге балам, кагылайын кызым менин атымдан жылына бирден кой же бирден эчки курбандык кылып тур десе, демек ал керез болот дагы сөзсүз түрдө эмнени дайындаса, дал ошондой союу ал милдет болуп калат. Айтпаса, демек каалаган жандыкты маркумдун атынан курбандык сойсоңуз соогу жетип турат. Бирок бир кой бир үй бүлөнүн атынан. Сиз кой сойдуңуз, же бир эчки сойдуңуз, же уй, же төө сойдуңуз. Үй бүлөңүздүн атынан курбандык болуп кете берет. Эгерде атасы да бай, баласы өзүнчө бай, аялы өзүнчө бай, үчөөнүн кирешеси өз-өзүнчө, кассалары дагы өз-өзүнчө болсо, демек атасы сойгон курбандык буларга өтпөйт. Жубай өзүнчө союш керек, бай баласы өзүнчө, бай кызы өзүнчө союш керек.
Бул бир үй бүлөдөгү мен орточо жупуну үй бүлөнү айтып атам. Ошол үйдөн кимдир бирөө, бир ата, бир эне ниет кылып бир курбандык соёлу деди. Уул кызынын бүт баарын атынан, биздин үй бүлөнүн атынан ушул курбандык болсун, бисмиллахи Аллаху акбар деп сойсо, баарына соо текши жетип турат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кызы Фатима энебизге: "Я Фатимату куми иля удхиятик фашхадиха." Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз: "Кагылайын кызым Фатима, союла турган курбандыгың жанына өзүң чык. Фашхадиха, күбө болуп тур" деди. Кара. Союла турган курбандыгыңдын алдына өзүң чык. Фашхадиха, өзүң күбө болуп тур. Эгерде союла турган жандык сиздин алдыңызда болсо, күбө болуп турганыңыз абзел, суннага ылайыгыраак. Кээ биркилер бар да, мен акчасын салып берем десе, демек ал арга жок калат. Анын атынан өкүл болуп сое турган киши дал ошол кишинин ысымын атайт. Эшмат уулу Ташмат агамдын атынан ушул союла турган курбандыкты кабыл кылгын, я Рабби, бисмиллахи Аллаху акбар деп союлат. Мына мисалы, халсакул удхият машру. Курбандыкты кимдир бирөөгө табыштап, тил кат жаздырып алуу, же болсо атын жазып берип, менин атымдан союп кой деш, ушул дурусбу деп атат. Ооба, дурус. Кадыресе эле кимдир бирөөнү өкүл кыласыз. Мен сага акча жөнөтөмүн, менин атымдан союсуң. Мисалы биздин Кыргызстанга Туркиядан жана башка өлкөлөрдөн курбан айтта 50-леп, 100-дөп бука сойгондор бар, өгүз сойгондор бар. Ошол бир буканы бир киши, же болсо 10 буканы бир киши сойгон сүрөттөр бар. Бирок төө менен букага 7 киши шерик болот. Сөзсүз түрдө 7 киши шерик болуш керек турбайбы, ойго кой. Биз 6-9 болуп калдык деп кыжырат болбосун. 6 болсо 6 сое берет. 2 болсо 2 сое берет. Жалгыз киши бир өгүз сойсо да болот, жалгыз бир киши 10 өгүз, 100 өгүз сойсо да болот. Бул дегени эң акыркы чеги 7 киши болуш керек. Эгер шерик болуп соём десе, эч качан 8-инчиси болбойт. Бирок сөзсүз түрдө жанын акчаны чыгарып, ошол 7 киши чыгарып атканда курбандык деп ниет кылыш керек. Биз дагы эт жейт экенбиз да. Болду. Үйдө эт жок эле деп бере турган болсо, демек анын курбандыгы өтпөйт. Аны шериктен чыгарыш керек дагы, ниети бар адамды шерик кылыш керек. Бирок биздин мазхабда, Ханафи мазхабда курбандык союу бул важип, милдеттүү. Курбандык союшубуз керек. Сөз түрдө бардарчылыкта жашап жаткан адам сөз түрдө курбандык союш шарт, важип. Бирок Аллах Таала өз аятында саңгы биле, ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Садақаллаху алейм. Аллах бендеси алы жетпеген нерсеге эч качан мажбурлабайт. Курбандык соём деп эртең мүңкүрөп тизелип отуруп кала турган деңгээлде бола турган болсо, демек ал өзүнүн үй бүлөсүн баккан артыгыраак. Кара курсагынан, кийим кечесинен, тамак ашынан тышкары курбандык сойгонго чамасы жете турган деңгээлдеги акчасы болсо, демек ал анын курбандык союшу важип деген түшүнүк, милдеттүү. Ошон үчүн айттым да, азыр четтен табылат. Четтен табылат курбандык сое турган адамдар. Сейрек эле адамдар курбандык сойгонго алы жетпей калбаса, четтен табылат. Кудайга шүгүр, элибиз бардарчылыкта. Сөзүмдүн башында Пайгамбарыбыз ким курбандык соём десе, ал чачын, тырнактарын кысартпай турсун, албай турсун деди. Алып койсо күнөө эмес. Алыш керек болуп калса, сөз түрдө зарыл, тырнактары момундой болуп өсүп кете турган болсо, алсын деп атат. Сүннөткө ылайык кылып. Албасын дептир да шарият, деп эле момундай кылып өстүрүп, жок. Алыш шарт болуп калса, керек болуп калса, алыш күнөө эмес. Болгону бул жерде сиздин союп жаткан курбандыгыңызга дал ушул чачыңыз дагы, тырнагыңыз дагы күбө өтүп калсын деген тариз айтылат. Бул сунна. Бул мустахаб сунна кебирде. Кебиркилер буну важиптей карманып алып, албаш керек экен деген түшүнүк менен жашабаш керек. Эми курбандык союуда
Duası barбы? Ова duası бар. Jabir ibn Abdullah rivayet kılıp atады. Dahha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Eid bi kabshayn. Peygamberimiz qaysi bir Qurban Ayit günü iki qo'chqordu qurbanlıkka çaldı. Faqala hina wajjahahuma ikonidan qiblanı qiratıp jatkırganda inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal mushrikin. Asman жерді жаратқан Раббиме жүздендім. Мен мушриктерден емесмін. Инна салати ва нусуки ва махия ва мамати лиллахи раббил аламин. Оқыған намазымдағы, çalып атқан құрбандығымдағы, жашоомдағы, өлімімдағы аламдардың Раббисі болған Аллах үшін ғана арналады. Ла шарика лах, Аллахтың ешбір шерігі жоқ. Ва бидалика умирт, мен өз ушундай жасоого буйрулганмын. Ва ана аввалул муслимин, мен мусулмандардын эң алгачкысымын деп Аллах өзү үйрөткөн дуаны айтуу шарт. Аллахума минк ва лак ан Мухаммадин ва уммати. Аллахым, мына ушул рызкынын бүт баары сенден келди, жана сага арналат. Аллахым, ушул курбандыкты Мухаммад менин атымдан жана кыяматка чейинки курбандык соя албаган үммөттөрүмдүн атынан курбандык болсун деди. Аллаху акбар. Bir учурда пайгамбарыбыз сиздин биздин атыбыздан курбандык сойгон. Bir учурда пайгамбарыбыз сиздин дагы баарыбыздын курбандык союуга чамасы жетпеген үммөтүнүн атынан курбандык чалган. Кандай бактылуу инсансыз. Пайгамбарыбыз айтты да, менин атымдан жана үммөттөрүмдүн атынан, үммөттөрүмдүн атынан аллази La yastati an yudahhiya. Kurbanlık çalууга çaması жетпеген ümmötörümdün atынан dedi. Sizin atınızdan kagılayın. Karabайсыз bu, kanday uluu zattın ümmötübüz. Allah'ım kurbanlık çalam degenderge niyetin bekem kılıp güç kuvvet bergin ya Rabbal alamin. Kurbanlık çalam degenderden kurbanlığın ibadat katarı kabul algın. Allah'ım özün güç kuvvet, akıl esbağın parasat bergin. Buyursa inşallah 28'inde saat ertemenenki 7:30'da Allahu Akbar'da biz Kurban Ayit namazın okup başlayız. Kurban Ayit'ten bir gün murdaga Arafa günü barız toluk japırt oroza tutkanga bel baylayla. Ol günü bir gün. Bir gündük Arafa'dağı tutulgan oroza 2 yıldık günöbüzdü juup kete turgan eң mıқты soğuktуу oroza. Kurban Ayit namazına gelүүnүн şartı tünü menen büt barыбыз juunup, taranıp, kırınıp, tazalanıp, жаңы кийимдерибизди же жуулган, үтүктөлгөн, таза, жагымсыз жыт болбогон кийимдерди жуунуп, жыпар жыт себинип, үйдөн чыкканда Allahu Akbar деп такбир ташрихти огузуп айтып келебиз. Огузуп. Ошону айтканды унутуп калгандар сиздин айтканыңыздан улам такбир айтып келсин. Келе жатканда башка жол менен келип, анан окуп бүткөндөн кийин анан башка жол менен үйгө кайтып баруу бул сунна. Анан барганыңыздан кийин kurbanlarınızı çala verirsin inşallah. Ayetlerine sadakallahul azim, haditke sadaka rasuluhul kerim. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afve fa'fu anna. Ya rahim ve bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu